Шаршембинин кечи сагынычтуу саламдар менен УТРК музыка каналында Музлайв көрсөтүүсүнүн өзүнүн адаттагы түз эфирин баштады. Салам сүйүктүү көрүүчү. Ар бириңиздерди экранга жакыныраак чакырабыз. Себеби бизде бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Ал конок менен сонун маек кылабыз, оюндар тартуулайбыз, жагымдуу музыкаларды биргеликте тыңдайбыз. Андыктан бул мүнөттөрдө ар бириңиздер биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми бүгүнкү коногум өзүнүн жапжаңы чыгармасы менен бүгүн бет ачар жасоо үчүн дагы келип калган учурум. Ким деп турган болсоңуз, өзгөчө ырчы мырза. Ырлары бардыгыбыз сүйүп чоңойгон десек дагы болот. Өзгөчө кайсыл бир жылдары сонун хит ырлардын аткаруучусу болгон. Мурда кандай болсо азыр деле ошол боюнча таптатнакай болуп биздин эфирге келип калган ырчы мырза Даниэлдин аткаруусунда сонун музыкалык чыгарма менен баштайбыз. Бир өзүңдү да аталат. Таза алыңыздар. Sensiz kalsam da meleketin başkaga arman bolup sen maha yüreğimde kıynaba gelip barın tursam da unutalma jursam da bir özümdü sağa degen yüreğimdü sen jaralap kançu bakır ötsöle can duynamaylan işenitmiş Çalgаны köp sözlörüngü sүйüp жүрүp bir özümdü kaygı dolon sezimim ölçüp barata ukтай албай түндөрүм таңга алмаша sen istesem жүрөгүм мезилип жанап эске салып bir özümdü meyli sensiz kalsam da meyli ketsin başkaga arman bolup sen maha yüreğimde kıynaba bilip barın tursam da unutalma jursam da bir özümdü maga bolo sezimin жалган болсо да күнөөлөгөй калп эле сүйгөн болсоң да өзүң болдуң тагдырга эки жол салган чын сүйсөм да бир өзүңдү баары күтүп кайрылып келбесем мага көңүл калды ойлорум сенде болсо да сүйүп özünsüz gündür olanı unutamam bir özündü meyli sensiz kalsam da meyli ketsin başkaga arman bolup sen maha yüreğimde kıynaba bilip barın tursam da unutalma jursam da bir özündü meyli sensiz kalsam da sen maha yüreğimde kıynaba bilip barın tursam da unutalma jursam da bir özümdü Бир нече мүнөттөр мурда өзүңүздөргө болгондой бүгүнкү биздин коногубуз ким экенин дагы баамдап билип калсаңыздар керек. Ал албетте бүгүн ырчы мырза Даниэль бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар. Келиңиз көз кол чаппай койлубу. Кандайсыз? Көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Учурашабыз. Рахматчым. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум Музлайв каналынын жалпы көрөрмандары. Жана эң эле алгачкы ушул Рамазан айы менен жалпы кыргыз элин куттуктап кетем. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.
Бирге болсун. Орозо кармап жатасыз. Канча Ооба. жылдан бери кармайсыз? Негизи көп эле жылдан бери кармайм. Кээде болгон эми баягы ортолордо кармалбай калган учурлар, бирок кармайбыз. Кабыл болсун. Рахмат. Жаңылыктардан баштайлы. Соңку интервьюларыңызда айтып калган экенсиз, чыгармачылыкка кайрадан киришип, өзүмдү баягы чыгармачылыкты өзгөртүп, башка ырларды издеп атам деп. Анан жогоруда бизге болгон жаңы чыгарманы укканыбыздан кийин ошол өзүңүз издеген жолду таап аткан окшойсуз. Ооба, бул ыр боюнча айта кетсем, негизи Бир аз орторок берирээк жылуу алсаңыз болот. Мен жебейм, коркпойбу? коркпоңуз. Тийишпейм. мында алысыраак отуралы деп ойлоптум. Улантыр эми. Бул ырларды негизи көп жылдан бери ырдабай анан илхамда качып кетип, анан былтыры аябай илхамдар келген. Калп айтпасам, где-то бир 2 жума, 1 айга жетпегендин ичинде бир 10дон ашыкча чыгарма өзүмдүн обондорум чыкты. Ошолорду азыр акырындыктан ирети менен чыгарып баштап атам. Бул болсо бир өзүңдө деген чыгарма, бул эң алгачкы ырлардын бири. Ушул өзүм ушунча көп жылдан бери баягы илхам кетип, кайрадан келген учурдагы чыгармалар булар жаралып аткан. Мындан дагы сонун чыгармалар бар, алдыда көп аябай. Алар даяр, бирок күтүп турат. Артынан кеткен. Анан мо бир өзүңдү деген чыгарма жөнүндө айтып кетейин. Аябай бул обон кантип келип калды. Где-то бир 40 градуспу, ошо температура болуп, аябай температура болуп атам. Анан өзүм кыйналып атам, бирок бир обон келди. Ушул обон келип, ушуну унутуп калбайын деп туруп диктофонду эптеп, баягы жаным кыйналып атса дагычы, диктофонго жаза калып, анан кийин угуп туруп деп анан үстүнөн кайра иштегем, өзүмө келгенден кийинчи. Ошону жазып калам мен. Көбүнчө ушул обон келип калса, сразу диктофонго жазып коем. Анан кийин анын үстүнөн иштейм. Баягы ооруп аткан үстүндө келгенде, себеби баягы ыр деле, обон деле ар кандай учурларда келип калат экен да, көрсө. Ооба, ошондой моментте кармап калыш керек да негизи. Жакшы, азыр уюлдук телефон бар болуп калып, сразу жаза каласың. Илгери андай нерселер да жок болуп, унутуп калып, баягы көп обондор унутулуп калчу да. Бир канча жыл чыгармачылыктан тыныгып алып кеттиңиз. Анан азыркы учурда толук кайттыңызбы же дагы деле башка иштер менен элексизби? Негизи эле учурда Даниэль эмне менен элек? Жакында эле клип тарттык ушул чыгармага. Андан тышкары дагы көп чыгармалар даяр турат. Ушул Рамазанды жакшылап өткөрүп алсак, андан кийин дагы клиптер, ырлар ушунун артынан кетет. Кудайым буйрса, жаңы клиптер, гастролдор болот, концерттер болот, ошонун баары алдыда. Демек, учурда толук кандуу чыгармачылык иштеп атасыз. Сонун азаматсыз, чындыгында өзүңүздүн угармандарыңызды күттүрбөй, көрөрмандарыңызды күттүрбөй, сонун чыгармаларды бизге тартуулаңыз. Анан биз көрүүчүлөрүбүзгө бул билетти тапшырып коюшубуз керек. Урматтуу көрүүчүлөр, менин колумда 17 март күнү өтө турчу Улуттук филармонияда боло турчу Кыз жигит Сармерден оюнуна билетибиз бар. 2 кишилик билет бул. Дал ушул билетти сиздерге азыр биз тапшырабыз, утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал эми кантип утуп алам десеңиз, бүгүнкү биздин коногубуз Даниэль мырза тууралуу суроого жооп берип туруп, дал ушул билеттин ээси болуңуз. Ал эми сурообуз биздики жөнөкөй. Даниэль мырза качан эң алгачкы чыгармасын жараткан? Кайсыл жылы жана кайсыл чыгарма болгон ал? Дал ушул чыгарма кайсыл чыгарма экенин таап туруп, менин колумдагы билетти утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Телефондор экранда көрсөтүлүү, линия бош. Учурда тезинен бизге чалып, сурообузга жооп берип туруп, Чамдаңызда биринчи ким болсо ошого билет беребиз. Ал жооптоо биргеликте Даниэль мырза менен сиздердин араңыздардан жеңүүчүнү тандайбыз. Келиңиздер, телефон чалып, дал ушул билетти утуп алыңыздар. Бизде эгер азыр чалып аткан көрүүчү жок болсо, бир сүрөттөр бар бизде. Сиздин сүрөттөрүңүз чогултуп койгонбуз да. Анан ошол сүрөттөрдү көрөлү да. Биз Инстаграмдан карап атабыз сизди, мурдагы ырларыңызды карап атсак, Даниэль мырзадан такыр эле өзгөрүү байкай албай койдук. Анан көрөлүчү бир жылдар менен сүрөттөр салыштырып дедик, эгер мүмкүн болсо сүрөттөрдү коелу. 2008-жылдагы Даниэль мырза бул. Кийинки сүрөт 2011-жыл болду. Анан 2014-жыл экен азыр. Кийинки сүрөт бул 2019-жыл кайра тескерисинче жашарып кеткен окшойсуз, мен ушундай түшүндүм. Бул кезде мен аябай вес таап салгам. Арыктап кеткенге дагы. Бул 2022-жыл, мен оюмча соңку сүрөт. Анан 2025-жылдагы Даниэльди өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул сүрөттөрдү биз карадык, көрдүк, эч эле мындай айырма аз эле экен.
Анан көпчүлүк берсе керек. Бунун сыры эмнеде? Жаштыктын сыры. Жаштыктын сыры эмнеде, кайсы холодильникте сакталат деген суроолор аябай көп келет. Ооба. Эми бул кандай десем, адам жаш көрүнүш үчүн эң эле алгачкы бул генден го дейм. Ошол генден зависит. Андан кийин эле адам ичинде баягы кир сактабай, бирөөнү жамандабай, бирөөнү ушактабай, бирөөнгө жамандык кылбай, жаман иш кылбай, таза жан дүйнөң таза болуп жүрсө, мен ойлойм ушул адам дагы ушундай жапжаш бойдон жүрөт. Бирөөнү жамандап, бирөөнү ушактап не кыла берсең, конечно, ичиң дагы кара болуп, өзүң дагы картайып кетишиң. Жан дүйнөнүн абалы сыртка чыгат. Анан эрте картайып кеткендер демек ушуну бир ойлонуп көрүңүздөр. Ичиңиздерде бирдеке бар окшойт. Бизге чалуу бар, кабыл алалы. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз, урматтуу көрүүчү. Саламатсызбы? Атыңызды айтып койсоңуз. Атым Мираида, Кочкордон чалып атам. Садагам чыгармасы 2008-жыл. Мираидайым, Садагам чыгармасы 2008-жыл деп жооп берди. Жок, туура эмес. Тилекке каршы, Мираидайым, жаңылып калыптырсыз. Биз кийинки көрүүчүлөрүбүздү дагы кабыл алалы. Жок, мен туура жоопту билем. Бул дагы да болсо башка чыгарма дегендер болсо, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгыңыздар. Даниэль мырзанын эң алгачкы чыгарган чыгармасы кайсыл экенин таап туруп, менин колумдагы билетти утуп алыңыздар. Бирок Садагам деген чыгарманы негизи көп эле ошол ыр менен таанып калган да. Анан бул чыгарма мен ушу сахнага Тумар аттуу ырым десем болот да. Бул мага көптөгөн ийгиликтерди алып келди, элге таанытты. Бул чыгарма сразу эле таанып салды да. Сизге ийгилик алып келген чыгарма көп ошо Садагам деп ойлойт да. Бизде телефон чалуу бар, кабыл алабыз. Кутман кеч, сүйүктүү көрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Бизди угуп жатасызбы, сүйүктүү көрүүчү? Угуңузчу деп көз. Тилекке каршы алыстап кетти бизден. Эгерде жооп берем дегендер болсо, кайрадан байланышка чыксаңыздар, биз сиздерди кабыл алганга даярбыз. Бир аз балким көрүүчүлөргө жардам берип өтөбүз. 2008-жылы Садагам чыкса, демек бул ыр андан эртерээк чыккан. Ооба. Мен Канча жыл эртерээк чыккан, бир аз айтып өтсөк балким. 1 жыл. 1 жыл эртерээк, 2007-жылы чыгыптыр демек. Макул, жылын дагы айтып койдук. 2007. 2007-жылы чыккан Даниэль мырзанын багыт берип эң алгачкы койсок, чыгармасы. бул клипимде мен өзгөчө, башкача стиль болчу, эң алгачкы. Ошондуктан эми буну аз бар эле билип калса керек. Андай стиль менен эч ким чыга элек кези болчу ал кезде. Телефон чалуу бар бизде. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен? Дегенче тилекке каршы алыстап кетти. Сүйүктүү көрүүчү. Байланышыбыз ыңгайлуу болуш үчүн, дагы да сапаттуу болуш үчүн сыналгыдан бир аз алысыраак туруп, сыналгынын үнүн базайтып, балансыңызды толуктап туруп, андан кийин чыксаңыз, сиз менен биздин байланышыбыз ыңгайлуу, дагы да сапаттуу болмок. Эгерде телефон чалуу бар болсо, биз кабыл алабыз. Бар бизде чалуу. Алысап кетти бизден көрүүчүбүз. Биз көрүүчүлөр бизге байланышка чыкканча, биз Instagram аркылуу дагы өзүбүздүн катталуучуларыбызга суроо узатканбыз. Даниэль мырзага бере турган сурооңуздар болсо, дал ушул жерден берсеңиздер болот. Андан кийин эфирден жооп алып беребиз деп, анан көрүүчүлөрүбүздөн келген бизде суроолор дагы бар. Дал ушул суроолорго мен азыр баштап салсам, көрүүчүлөрдөн жооп келип калса, токтоп калбасын деп аракет кылып аткам да, бирок баштай берет окшойбуз. Жумадыл деген мырза бизге суроо калтырган экен. Даниэль Бегалиев мындан кийин тез чыгып ырдап турар бекен, элдин жүрөгүн эле деле аябай дейт. Ой, көп эле айтат эми. Үн деле бар, талант деле бар, эмнеге жакшы чыгармаларың бар, эмнеге чыкпайсың депчи. Эми баягы учурлар болуп калат экен, ал учурларда жакшы чыгып келатып, ырлар хит болуп атат, жок эле болуп кеттим депчи. Бир учур болгон ошондой баягы. Тыныгуу керек болду магачы. Кечирим сурайм, бизде чалуу бар экен. Саламатсызбы, Кутман кечиңиз менен? Алло. Угуп жатабыз, сизди келиңиз. Сыналгыдан алысыраак туруп алыңыз. Кеч баратат окшойт. Саламатсызбы. 2007-жылы жанагы 2007-жылы жана сүйүү бир эме сөзүн унутуп атам. Мындай сыйкырчыныкындай ак селде сыяктуу костюм кийип чыккан. Биринчи ыры ушу аябай. Ырдын атын билесизби, жеке? Восточный бири. Ооба, восточный ооба. Ырдын атын айтып койсоңуз жакшы. Көп жыл бары.
Өзүңүздүн атыңызды биринчи айтып коюңуз, анан ырдын атын айтып койсоңуз. Шашканымдан сүйүү сөзүн унутуп калдым да. Ай деп башталат. Сүйүү келмеди. Кандай эле ушул? Ай деп башталат. Даниэль мырза жардам берип атат сизге. Ооба. Шашканыман башкалар унутуп кетпесин деп сөздөрдү унутуп калдым. Айда деп башталат. Келиңиз, өзүңүздүн атыңызды айтып коюңузчу. Костюмубузду элестетип атам ошондо кестеги. Эжеке, атыңызды билип алалы. Биз таанышпай калбадыкпы? Атым Гүлжан. Гүлжан айым. Сизге мындай болушунча жардам бергенге аракет кылып атабыз. Тилекке каршы кетип калды. Да бир чалууну кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, атыңызды айтып коюңуз. Айдагы сулуу 2007-жыл. Атыңызды айтып коюңуз, келиңиз. Гүлжан, Гүлжаз айым, куттуктайбыз сизди. Сизге болчолор болсун. Келиңиз, эми жооп туура болду. Айтып коюңуз өзүңүз. Бул Айдагы сулуу жөнүндө дагы айта кетейин. Бул чыгарманы эң алгачкы баягы продюсерим Канат Култаев менен иштешип баштаганыбызда кандай стилде алып чыксак, эми баары эле өзгөчө кылыш керек сени депчи ойлонуп анан жанагы кинону көрүп калгам. 1001 ночь деген Султан боюнчачы. Ошол жерден көрүп, давайчы деп ушу продюсерим сунуштап баштады. Ушундай стиль менен давай сени чыгарабыз. Эми кашың эле көзүң эле кара депчи, эми сага отурат деп анан ошол стиль менен алып чыкканда элдер таң калып, анан башында аябай жакшы кабыл алган. Андан кийин эсимде, ал клип чыккандан кийин эле баары эле мен көчөдө баратканда деле Аладдин деп берчү да. Ошондо лакапка ошондо коюп коюшкан. Биринчи образ ошентип жаралган. Ооба. Сонун Гүлжаз айым, сизди куттуктайлы. Бул билет сиздики. Жаныңызга жакыныңыз ээрчитип 17 март күнү Кыз жигит Сармерден оюнун көрүп келсеңиз болот. Ал эми билетти эртең саат 18:00 чейин Жаш гвардия бульвары 59 дарегинен бизден УТРКнын кеңсесинен келип алып кетсеңиз, биз сизди күтөбүз. Анан Даниэль мырза, биз көрүүчүлөрдүн, катталуучулардын суроосун сизге узатып атпадым беле? Анан окшош суроолор экен көбүнчөчү. Жүзүңүзгө кам көрөсүзбү? Сулуулугуңуздун сыры эмнеде? Жаш көрүнөсүз? Түндө муздаткычта уктайсызбы деп. Айдана деген айым сураптыр. Муздаткычта уктайсызбы? Жок, мен баягы жүзүңүзгө кандай кам көрөсүз деп, эми кадимкидей эле эртемен бетим жууйм. Анан бир нерсе колдонот деп ойлошот, жок, андай деле жок. Эң эле бул туура нерсе, бул туура тамактануу. Тамактан көп нерсе зависит этет да. Анан ар нерсени жеп эле эмне кылырсың, конечно, бүт нерсенин баары чыкат. Ооба, туура айтасыз. Неге жаңыр чыкпай калды деп өзүңүздүн адашыңыз сураптыр, Даниэль мырза сураптыр. Адашым, сиздерге жаңы чыгармаларды тартууладык, дагы тартуулайбыз. Мындан да сонун чыгармалар бар. Бир гана кыргызча эмес, башка улуттагы баягы ырларда болот. Мираида деген айым суроо узап аткан экен, качан үйлөнөт экен Даниэль дейт. Бул биздин суроо эмес. Бул суроо дагы аябай көп кездешет. Сиздин тажаткан суроо болсо керек. Кездешет, уже көнүп алдым. Эми баягы айтып коет го, Кудайдын буйруган күнү депчи. Мен балким күзүндө үйлөнүп калам. Ушул күздө. Ким билет. Демек бар окшойт. Ал нерсенин баары болсо, мен сөз түрдө өзүм көрөрмандарыма сөз түрдө айтам. Ачыкка чыгарам. Мен баягы жашырып анан эмне деген жок. Кудайдын буйруган күнү сиздерге айтам. Бирок жакындап калды, Балким жакындап калгандыр, мен өзүм деле билбейм да. Макул. Көрүүчүлөр баардыгы өзүнүн суроолоруна жооп алды болсо керек деген ойдобуз. Анан бул чыгармачылык жааттан бир аз алыстап кеткенде бизнес менен алектенип жүрүпсүз. Анан кийин кайрадан чыгармачылыкка кайтасыз. Негизи сизге өзүңүзгө кайсыл тарап жүрөгүңүзгө жакты же билбейм, бизнес жааты кандай экен, анан чыгармачылык жааты андан башкачабы? Эми чыгармачылык бул менин баягы жан дүйнөм да десем болот. Анткени бирок ошо бизнеске кетип калган учурларда такыр уккан жокмун, ырда укпадым, ырдаган да жокмун, үйдө отуруп ырдабадым. Анан ал жактан келип эле баягы уят болсом уят болом деп кафеге барып туруп живой ырдайм депчи. Эми ушунча жылдан бери
жети сегиз жылдай ырдабадым. Ырдап көрөйүнчү. Такыр ырдаган жоксуз эч жерде? Такыр, үйдө дагы ырдаган эмесмин. Анан элдер турат ал жактачы, элдер отурушат. Анан уят болсом уят болом, короче өзүм текшерип көрүшүм керек деген максатта ырдап көрдүм. Анан дедим. Дагы деле бар экен депчи. Ойлогом да эми баягы машыкпай баягындай жүрсөң голос деле отуруп калат да, бул аябай тонкий инструмент да биздин голосчу. Анан отуруп калбадыбы деп текшерүү максатында да. Анан бар экен деп деп сүйүнүп анда улантса болот экен депчи. Кайрадан баштадыңыз ушундай менен? Анан көрөрмандарым дагы умтелеккен, колдойбуз, качан чыгасың, аябай жакшы чыксын, жакшыларың бар эле деген баягы бул нерсе дем күч болду мага. Анан ошонун артынан жакшы чыгармаларды азыр даярдап атам. Буюрса 10 чыгарма даяр экен. Акыркы убакыттарда, кийинки жакын аралыктарда дейин, буюрса катарынан сонун чыгармалар болобуз. Бүт ошол чыгармалардын баары обондору өзүмкү болот. Баягы келди да, айттым го жана илхам келип, анан көп жылдан бери келбеген илхамдар келип, аябай сүйүнүп жаткан учурум. Баягы буга чейин келгенимде ырларды издеп жүргөм, кандай ырдасам, кимден алсам деп. Көрсө өзүмдө экен. Өзүңүздө, жан дүйнөңүздө экен. Өзүмдө экен да ал нерсечи. Убакыт баягы качан чыгарасың, качан деп 2019 келгенде кайра баштайм деп анан пандемия болуп кетти, ошондой учурлар болуп кетпедиби? Жакшы эле келип, жакшы киргизейин деген анан кийин илхам дагы качып кетип. Анан качан чыгарасың деп жүргөндө. Көрсө чыгарманын баары өзүмдө экен да. Ушул жерден бир суроо болсунчу. Ушунча жыл илхамдар келбей, анан кийин азыр келди деп атпайсызбы? Ошол келбегенин себеби да эмнеде болду экен? Балким өзүңүздүн, билбейм, жүрөгүңүздө бир тынчсыздануу болду же жашоодо бир окуялардан улам такыр ал нерседен алыстап кеттиңизби? Жашоодо көп окуялар болгон. Ошентсе деле болот. Анан тыныгуу, билбейм багы. Туруп эле тыныгуу керек болуп калды. Бирок уровень жакшы, рейтинг жакшы, ырларым хит, эл баары колдойт. Анан туруп эле ушундай бир учур болуп кетти да. Чыгармачылык кризис балким, Ошондой десек болот да. Анан кетип калдым. Анан кийин бирок тарта береткен жан дүйнөчү чыгармачылыккачы. Мисалы үчүн биз ойлойбуз да, баягы кетип калды болду келбейт депчи. Жок, чыгармачылык адам, инсан канча жашты болбосун дагы деле келе берет да. Түшүнүктүү. Сизге биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорду мындай кыскача батыраак кылып окуйм. Сиз дагы батыраак кыскача кылып жооп берсеңиз, андан кийин токтололу аягында. Репертуарыңыздагы өзүңүзгө эң жаккан ыр? Садагам. Кайсыл тамакты жакшы жасайсыз? Деги эле тамак жасаганды билесизби? Көп эле тамак жасаганды билем. Ачууланган учурда мушташып кетесизби? Жок. Азыр эми сабырдуу болгом. Мурда аябай ошондой болчумун. Жеке бизнес же чыгармачылык? Экөө тең. Экөө тең. Азыркыга чейин сизди сүйгөн көрөрман кыздар көппү? Кудайга шүгүр көп. Спорт бул сиз үчүн? Спорт бул мен үчүн ден соолукко кам көрүү. Жол эрежесин акыркы жолу качан буздуңуз? Бузбаганга аракет кылам. Негизи эле. Жол эрежесин сактаган айдоочусуз. Балалык кыялдарыңыз орундалдыбы? Орундалбай калган кыялыңыз? Орундалды. Кудайым буйрса дагы орундала турган күндөр бар. Сонун. Жылдыз оорусу менен ооругансызбы? Болгон. Чектен ашып кеткен көрөрман кыздар болгонбу өзүңүздүн жиниңизге тийген? Көп, Көп болгон. Жиниме тийген эмес, бирок башкача өзүнчө учурлар болгон. Чыгармачылыкта досторуңуз барбы? Негизи эле чыгармачылыкта чыныгы достук болобу? Чыгармачылыкта достор болот, бирок чыныгы аябай аз. Учурда эмне менен алек деген суроо бар эле, бирок ага жооп алдык. Бул жерде эң кызыккан суроом, чектен ашып кеткен көрөрмандар болгонбу? Кандай окуялар болду эле, ошол окуялардан бөлүшпөйсүзбү? Аны эфирде айта албайм дейсиң. Бир аз эми четинен. Тамаша баягы болгон биздин баягы мен костюмдарыбызды алып коюп, мен буюмдарымды алып койгон, терезелер сындырып киришип, машинабыздын дөңгөлөктөрүн жарып коюп, жолду тосуп алуу деген учурлар болгон. Мен ага жиңим келбейт. Наоборот, ошол кезде билбейм баягы чыныгы көрөрмандар болгон да. Эмнеге десеңиз, ал кезде мисалы үчүн бир көрөрман мени жакшы көрсө болду, башканы эч ким жакшы көрбөйт, мен эле жакшы көрөт. Ошондой учурлар болчу. Эми ар кимдин өзүнүн табиятына жарашыктуу баягындай өзүнүн сүйүктүү ырчысы болчу. Ошондой көрөрмандар бар болчу да негизинде.
азыр бирок ырчы канчалык деңгээлде популярдуу болсо деле анчалык көрмандык кылган кыздар мындай саны аздай да. Бунун себеби эмнеде болду экен? Бунун себеби мисалы үчүн мен айтып кетейин, мурда баягы соц тармактар жок, интернет жок, эч ким уюлдук менен көп деле колдонбочу. Ошол учурларда бизди жашоодо кандай экен деп аябай элестетчү да. Кызык болуп элестетип, ушуну көрсөм экен, жанынан көрсөм, бир эле жанынан көрсөм аябай кубанат элем деген көрөрмандар болчу да. Азыр болсо эми бүт нерсенин баарын соц тармактарга киргизип атпайбы? Эмне жеп атат, эмне ичип атат, ошонун баарын киргизсең, эми мен ойлойм баягы мен мисалы үчүн эмне кылып атам, кай жерде жүрөм, көп нерсени киргизбейм. Анчалык активдүү эмессиз социалдык тармакта, э? Личный жашоону көп киргизбейм да. Анткени личный жашоо, бул личный жашоо чыгармачылык жакта болсо, мен бир нерсе кызыктуу нерсе болсо мен киргизем. Азыр мен турдум, анан жаттым, анан мону жеп атам, азыр бияка баратам, жыгылдым, анан оорудум деген нерсени киргизе бербейм. Эми ал билбейм, андай нерсени көп киргизе берсең, адамга да кызыксыз болуп каласың деп ойлойм да. А бирок эми баягы просмотр, анан актив деген нерселер болот, конечно, баягы каждый день ошо киргизип турган болсо. Бирок мен үчүн андай эмес да. Анчалык социалдык тармакта активдүү колдонбойсуз, блог жүргүзүү сизде жок. Мен чыныгы эле баягы өзүмдүн мына айтып кеткен живой подписчиктерим бар, мен күтүп турат, эмне киргизет, эмне кылат депчи, баягындай бул киргизбей атат, болду, отписка кылабыз деген нерсе жок. Андай чыныгы подписчиктерим да бар да, аябай эле көп. Рахмат. Даниэль мырза жылдыз оорусу менен ооруган экен, бирок аны кандай ооруп калды, эмне ооруп калды, бир нече мүнөттөрдөн кийин билели. Жакшы чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз дагы, эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бизде коногубузду дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн, ырчы мырза. Бизде Даниэль конокто. Анан кайсыл учурда Даниэль жылдыз оорусу менен ооруп болду экен? Кайсыл доордо, кайсыл ыр хит болуп атканда эмне болуп ооруп калды экен? Ошол жанагы Садагам деген чыгарма аябай хит болуп аткан. Баягы көчөдө басып баратканда ким мен көрүп калса эле, жан дүйнөм ооруп турган деп эле ушинтерчи бар элечи. Анан аябай хит болуп, анан элдин баары таанып атат сени деп. Бир момент болду да мындай. Өзүмдү мындай башкача алып, мындай болуп, эми жашсында ал кезде мен 17 жаштын. Анан продюсерим ушу Канат Култаев аябай эмне кылды? Кой, токто депчи. Ошол моментте болуш керек бирок, ошол моментте мен токтотуп калды да. Мындай учурлар дагы далай келет. Дагы көп нерселер болот, бирок ошол нерсени кармоого үйрөн деген сөз тикте башыма келип, анан мен чындыгында эмнеге антип атам, бул ушул кишилер мага жардам берип атат, эл мени көтөрүп атат, а мен өзүм керсейип жүргөн бул туура эмес депчи. Ошондо бат эле өтүп кеткен. Бул нерсе ар бир ырчыга келет, анан кыйын да негизи бул ситуациядан чыгып кетиш. Өзүңүз айтып калдыңыз, ушул адамдар жардам берет деп. Негизи анан азыр кайрадан чыгармачылыкка кайткан учурда кимдер менен иштешип атасыз? Негизи эле команда, кандай команда менен иштешип атасыз? Жакшы суроо. Биздин команда азыр жаңы команда. Ошол жаңы чыгармаларымдын музыкаларын, ушул сөздөрүн, мен кыргызча сөз жаза албайм. Сөздөрүн баары ушул мен аябай жакшы көргөн иним бар, Майрамбек Каримов деген. Ал да Кудайым буйрса жакында жакшы чыгармаларды жаратат. Жакында экөөбүздүн дуэттерибиз бар. Бир командабыз, аябай таланттуу инсан. Ушул экөөбүз баягы билбейм, иштешсек, баягы бир нерсени, мисалы үчүн бир чыгарманы сразу жасап салышыбыз мүмкүн да. Отуруп же 2-3 чыгарманы эле жасап салабыз. Ошол иниме дагы ыраазычылыкты билдирем. Экөөбүздүн баягы болот го, бири-бирини сразу мындай с полуслов түшүнөт дейт го. Ошондойбуз да. Анан чыгармачылыкта дагы биздин Абай Бакиров деген иним бар, Сыймык деген инилерибиз бар, Алихан биздин командада. Ал ырчында билесиңер, эмнеге көп чыкпай калды деп, андай Кудайым буйрса ал деле жакын араларда чыгарат чыгармаларын. Ушул командабыз азырынча ушундай, бирок көптөгөн жакшы ой максаттар менен бири-бирибизге колдоо, бири-бирибизди баягы колдоп,
бири бирибизди жөлөк болуп жүргөн командаларыбыз. Сонун жаңылык экен чындыгында. Күтөбүз баардыгыңыздарды сонун чыгармалар менен. Анан сизди ушул жерге келгенде жандуу ырдаталы дегенбиз. Анан жөн эле жандуу ырдатып койбой, оюндун негизинде ырдаталы деп чечтик. Азыр экрандан сүрөттөр чыгат. Бул сүрөттөр жасалма интеллект аркылуу жасалган сүрөттөр. Кыргызча ырлар арасында башка тилдеги ырдар деле балким болуп калышы мүмкүн. Биз жасалма интеллектке ушул ыр жөнүндө сүрөт тартып берчи дедик эле. Ушундай сүрөттөр чыгарып берди. Анан сиздин тапшырма эми ошол сүрөттү көрүп, кайсыл ыр экенин таап гана тим болбостон ырдашыңыз керек ошол ырды. Хорошо, макул, аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Келиңиз алгачкы сүрөттү көрөлү. Бир аз түшүндүрөйүн, Бул кыргыз кызы колунда төө бурчак кармап турат. Ошол нерседен билсеңиз болот. Кайсыл жактык кыз экенин. Таластык. Таластык кыз деген чыгарма. Тамшандыргандай, таластык кыз ай, суктандыргандай. Сөздөрүн унутуп калдым. Ооба, колчалар болсун, сонун баштадык. Бирок аябай сонун тартылып тур. Ооба. Кийинки музыкалык чыгарма, сүрөттү көрөлү. Туура вариантын угуп коелу анакей. Ооба, мынакей. Сулуу көзүм ай. Мирбек Иманбек агабыздын. Ооба, таластык кыз чыгармасы болчу. Кийинки сүрөттү көрөлү. Кийинки сүрөт Орус кызы же? Бул орус тилиндеги чыгарма. Биздин коңшулаш мамлекеттен, орустардык эмес бирок. Орустардык эмес? Ооба, орустардык эмес, бирок орус тилинде чыгарма. Казактардын чыгармасы. Сизге дагы жардам бере турган болсом, гүл бергиле айымдарга деген чыгарма. Дарите женщинам цветы, на дегенби? Туура жооп тугалы? Ооба. Без повода, да, сөздөрүн унутуп калдым. Кийинки сүрөттү көрөлү. Тиги киши эмне кетип калды ошондо? Ал кишиге көңүл бурбайбыз. Келиңиз. Бул сүрөттө Өзүмдөн ырым эмеспи? Жок, бул сүрөттө сулуу кызга көңүл бурсак болот, жандагы мырзага, анан машинанын үлгүсүнө көңүл бурсак болот. Узак жол. Мерседес. Ош Бишкек жолунда айдаганым Ырдай бериңиз билсеңиз. Жанымдагы эмне? Жанымдагы бир бийкеш Мерседесте кем эмес дегенби? Жооп тура бекен, туура эмес бекен угуп көрөлү, Расул Маматкулов агабыздын чыгармасы. Мерседес туура. Кийинки сүрөт. Кечки Бишкек деген. Ырдаңыз келиңиз, биз сизди ырдаталы деп атпайлыбы? Жок, мен таап атпайм. Бирок туура жоопту калганда. Туура жооп менен кошулуп ырдап койсоңуз да болот же. Кечки Бишкек. Сөздөрүн унутуп калып атпаймынбы? Азаматсыз. Бирок эми кеч кирейин деп аткан. Күн батып аткан үчүн. Бул акыркы сүрөт. Бул сүрөттү ырды таппасаңыз анда билбейм деп эле. Бул тытта, тутовник. Биз карагат деп жазсак ушуну чыгарып берди биздин. Карагатпы? Интеллект. Өзүмдүн чыгармам болуп калбайбы? Балким, ырдап көрүңүз. Көздөрүң карагат, жүрөктү эзип жаралап, сүйөмүн көздөрүңө сенин, ак сүйүм сага арналат. Угуп көрөлү. Ошол Көздөрүң карагат, ооба. Бул тутовник да өз негизи, туурабы? Ооба. Бул жүрөктү, көздөр карагат, анан карагатты кошуп бардыгын сурадык эле, ушундай чыгарып берди бизге. Бирок көз деле кара эмес экен да. Колчалар болсун. Сиз биздин баардык ырлар туура таптыңыз, азаматсыз. Анан Бирок сиз багыт берип атпасыңыз жардамдаш. Мен мынтип ойлонуп калмакмын. акыркы ырыңызды сураналы жандуу бир куплетин кандай дейсиз? Макул. Көздөрүң карагат, жүрөктү эзип жаралап, сүйөмүн көздөрүңө сенин, ак сүйүм сага арналат. Тамшанып карай беремин, өзүңдү сүйсөм кантейин, өзүңө арналган бул ырымды ырдап берейин. Бул чыгарманын негизи сөзү обону тең Нурлан Айсипке таандык досубузга. Белек катары берген бул чыгарма. Бул дагы хит болгон, баардыгыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө болгон сонун чыгарма болгон.
Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге салып айта кетейин, 17 март күнү 18:00 Улуттук филармонияда Кыз жигит Сармерден оюну өтөт. Билеттер сатылууда. Дал ушул билетке концертке тагыраагы жакыныңызды ээрчитип барып, сонун концерттик программага барып көңүл ачып кетсеңиздер болот. Андыктан ар бириңиздерди чакырабыз. Анан Даниэль мырза, азыркы сөз кыла турган темабыз, мен тасма тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Сизди тасма талаасынан дагы бир канча жылдар мурун көргөнбүз. Өзүңүздүн образыңызды жеткиликтүү түрдө сонун кылып аткаргансыз. Андан кийин канча убакыт өтсө деле, азырга чейин деле элдер сүйүп көргөн тасма болгон да. Анан келечекте балким тасмадан дагы көрөбүзбү сизди? Келечекте Кудайым буйрса да көрөбүз. Өзүм дагы тартам деген ой пландар бар, жана сценарий бар. 2 сценарий бар. Бир учур болгон. Ошол кино тарткым келип атат деп илхам келген ага дагычы. Сценарий жазгам менде да ал. Анан баягы тартам деп ойлоп мындай жазып көрсөм, кичинекей эле бир эле барак болуп калды. Менгичи анан мен чөтө түшүнбөй эле. Көрсө баягы мисалы үчүн азыр мен кружканы алдым, анан кружканы акырын көтөрдүм, ичиндеги сууну карадым, ичтим деген нерседен бери жазыш керек экен ар бир детальдычы. А мен андай жазбай элем, алдым, ичтим, болду деген сыяктуу жаза бериппин да. Анан сценаристтер айтып калды, ушундай кылып жазыш керек, бул көркөмдөшкө бул кыйын нерсе, ар бир нерсенин өзүнүн баягы адамы болот депчи. Анан деп. Эми Кудайым буйрса ал учурларда келет. Өзүмдүн кинолорум дагы тартабыз. Анан жакшы сунуштар болсо киного почему нет тартылам. Демек, келечекте баягы өзүңүздүн режиссерлук кылган, сценарийин өзүңүз жазган кино тартылып калышы мүмкүн экен. Ал кандай тасма болушу мүмкүн? Эмне жөндө, кандай жанрда? Ал жанрдын ичинде мисалы үчүн бүт нерсе бар да, мистика бар, баягы эми бул драма бар, баягы любовь, предательство деген нерсе, бүт нерсе ичинде камтылган да. Анан игра да, бул өзүнчө элечи. Акыркы учурда бизде комедиядан көбүрөөк ошол драмага, мелодрамага өтүп атат окшойбуз. Бирок негизи комедия тарткан деле жакшы. Анан мен ойлойт элем, ушул бизге эмне жетишпейт, баягы улуттук өзүбүздүн илгерки ата бабаларыбызды чалдырган биздин баягы көптөгөн эми батырларыбыз бар. Ошолорду чалдырып алып чыккан кинолор бизге жетишпейт го дейм да. Патриоттук духту көтөргөн ушундай кинолорду көргүм келет. Мисалы үчүнчү. Сонун ал кинолорду биз дагы күтөбүз. Бекжан Темирхандын аткаруусунда Мадам аттуу сонун музыкалык чыгарма болду. Ал эми биздин эфирибиз алдыга айланат. Даниэль мырза, бул жерден бере турган суроом, сиз 2019-жылы дүйнөлүк эл аралык сынакка катышкансыз. Кыргызстандын атынан мистер Мира да? Мистер Мира болуп калат. Экинчи орунду алгансыз. Анан ал сынакка кандайча катыштыңыз? Андан кийин башка кандай десем, иш-чараларга дагы сунуштар түштүбү? Алдыда эл аралык дагы кандай сынактарга катышуу планда бар? Негизи бул мистер Мирага Кыргызстан такыр катышкан эмес экен. Бир да жолу. Анан мага сунуш келип калды. А мен ойлонуп атпаймын, мен эми ырчымын да, мен кантип коёбакка, мен билбейм, такыр түшүнбөйм десе. Анан заявка берип эмне кылсак, где-то бир сааттын аралыктабы келди да. Сизди кабыл алдык депчи. Катышасыз, бирок сизге убакыт где-то бир жуманын ичинде деп келип калышыңыз керек десе. Бир жуманын ичинде даярданып жетишим керек. Анан ойлонуп атам, Кыргызстан вообще катышпаган болсо, эми ушундай мүмкүнчүлүк келип аткан болсо, сөзсүз түрдө катышып келейин. Кандай болсо дагы. Анан мен көрдүм кандай сынактар болот. Мен ал жакта көбүнчө басымды спорт жагына, анан кийин ырдоо жагы болчу, костюм менен. Анан калган нерсени көрөбүз ал жактан дедим. Анан аябай даярданып, жана бир сүрөттү көрсөтпөдүңөр, мен флагты кармап турам. Ал кез учур жана уже бир күн калганда ушунчалык баягы нерв болуп кетип, баягы адам көп ойлонуп, резко арыктап кеткен да. Ага чейин вес жакшы набирать этип туруп, анан резко арыктап кеткен учур болгон. Потому что бир ортодон бирөөлөр менен келишим баягында подводить этип коет го, мындай ишеничтүү адамыңчы. Ошол сыяктуу адамдар болгон. Эми аларга деле капа болбойм мен. Негизи мен капа болбойм жашоодо. Ошон үчүн жаптап да бир жолу айтканбыз. Капа болбош керек да, кечиримдүү болуш керек. Анан ошол сынакка барып калдым. 98 мамлекет катышты.
биринчи барсам баягы Корея келет, кореецсиңби дейт, мен Япон келет, японецсиңби дейт, анан мен Кыргызстан десем, ал каяк деп түшүнбөйт аларчы. Анан кийин баягы Кыргызстан жөнүндө көрсөтүп, видеолор көрсөтсөм, бул эмне Швейцария дейт. Айттым, кайдагы Швейцария, бул Кыргызстан десем, аябай коскин, Швейцарияга окшош турбайбы, аябай депчи. Мен айттым, мен Швейцарияда баягы адамдар жасап кылган болсо, бизде табигый дедим да. Анан биз баягы коздоп мындай эмне кылбайбыз, жаратылыштын өзү мына табигый сулуулугу бар бизде деп аябай айтсам, аябай кызыгып калышты. Өлө сүйлөшкүбүз келип, мен башында эми баягы языковой барьер ошол жерде чувствовать экен да. Мисалы үчүн мен англисче билетмин, эми базовый да. Анан ал жака барып, тилим сынып түшүнбөй башында, кийин уже бир жумадан кийин уже түшүнүп баштадым, ким акцентпен сүйлөп атат. Мисалы үчүн эми ар кандай улут келип туруп англисче сүйлөсө түшүнбөйсүң да, алардын эми акценттери болот да. Анан кийин уже отличать этип, различать этип баштадым да. Анан катыштым, ал жактан келдим. Эми Википедияда калды, Кыргызстандан катышкан 2019-жылы депчи. Эми бул деле мен үчүн бул бир өзүнчө бир сыноо болду. Тажрыйба. Сынак да эми. Тажрыйба, сынап көрөйүн, эми Кыргызстан атынан болсо эмнеге жок депчи. Бул өзүнчө тоже трамплин да мен үчүн. Мен өзү ар тараптан өзүмдү сынап көргөн жакшы көрөм негизи. Анан алдыда деле жанагы музыкальный сынактарга барганга деле жакшы ойлор бар. Бир учурлар болгон, ошол учурларды эми ишке ашырам деп атканда кетип калган учурум болгондо, эми Кудайым буйрса жакшы дагы азыр чыгармачылыктарды өздөштүрүп алсак, сынактарга чыгып калабыз Кудайым буйрса. Бар алдыда. Сонун ооба. Сонун жаңылыктарыңыз бар экен бүгүн. Сүйүндүрдүңүз өзүңүздүн көрөрмандарыңызды, угуучуларыңызды өзгөчө сүйүндүрдүңүз. Кайра сонун ырлар даяр буйрса деп жакшы жаңылыктар менен гана келип туруңуз. Себеби акырында биздин эфирибиз бүтүп аткан экен. Ооба, 1 саат бат эле бүтүп калыптыр. Сизге эркин микрофон суналы. Рахмат. Эң биринчиден сиздерге чоң рахмат. Сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтер, оозуңуздар кабыл болсун. Көп көрөрмандар болсун. Эфириңер таза жана тунук болсун. Ушул кыргыз элиме дагы оозуңуздар кабыл болсун. Эмне ой максат тилеген болсоң, ошонун баары ишке ашсын. Ушул Кудай Алла Таалам ар бирибиздин жүрөгүбүзгө иман берсин, ден соолук берсин, эч убакта оорубалы, ар дайым бар болуп, мен болсо сиздерге өзүмдүн чыгармаларымды тартуулай берем. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, сизге ыраазычылык билдиребиз, сизге да ийгиликтерди каалайлы дагы. Сахнага узаталы. Өзүңүздүн сонун чыгармалык, музыкалык чыгармаңыз менен бизди сүйүндүрүңүз. Чыга берсеңиз болот сахнага, микрофондорду колго алалы. Сүйүктүү көрүүчүлөр, Даниэль мырзанын аткаруусунда Даниэль мырза буйрса даяр. Сонун музыкалык чыгарманы биргеликте тыңдайлы. Бул музыкалык чыгарма ар бирибиз сүйгөн, сүйүү уккан чыгарма. Мен дагы өзгөчө күтүп жатам. Айрылуу чыгармасы ар бириңиздер үчүн жаңырсын. Алыстап менден керемен, үстүмдөн муздак себеле, дүйнөнүн сырын көтөрүп, өзүмдү турам жемеле. Айрылып сенден калдымбы, өткөрүп
аздыңбы садагам сенден азмынбы Ayrılıp senden kaldım Ayrılıp senden kaldım Unutup emi kaldım Unutup emi kaldım Çalsam Yemele çalsam Ayrılıp senden kaldım Unutup emi kaldım Sadagam senden azmanbı Сонун музыкалык чыгарма үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн эфирибизди өзгөчө көрккө бөлүп, сонун оюндарыбызга катышып, маекти сонун жогорку деңгээлде маектешип, сонун музыкалык чыгармаларын аткарып берген үчүн Даниэль мырзага ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү эфирди дагы жыйынтыктайбыз. Сонун жаңылыктар менен гана күтөбүз. Сүйүктүү көрүүчүлөр, ушул менен сиздер менен кайрадан жума күнү Музлайф көрсөтүүсүнүн түз эфиринде кайрадан амандашабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, кечиңиздер көңүлдүү өтсүн дейли. Ал эми бул 1 саат аралыгында кызматыңыздарда болгон мен Алиман Асенкалы кызы. Кийинки көрүшкөнчө аман болуңуздар.